Светофор болгон жакшыбы же круговой болгон жакшыбы? Светофор. Светофор? Эмне себептен? Авария көп болбойт. Круговой болсо кандай болот? Машина Агышы көп болот. Бизде так бездеме айдайт да. Бир айыланса айдайт дейт. Эме бул жерге круговой болгон жакшыбы же светофор болгон жакшыбы? Светофор болгон жакшы. Эмне себептен? Светофор болсо машиналар бири-бирин күтүшөт. Круговой болсо? Круговой болсо күтүшпөйт да. Же өткөндөргө кыйынчыраак болуп калат. Адамдарга жол жок болуп калат. Бүгүн канчанчы май? 14 май. 2022. Светофор болгон жакшыбы, круговой болгон жакшыбы? Светофор. Эмне себептен? Жаш балдар мектепке өтөт, магазин, бокстар бар, мини маркет, шоңго деле ыңгайлуу да. Круговой болсо эмне болот? Круговой болсо эми кыйын маселе го. Машина айланыш керек. Жөө жүргөндөргө кыйын болуп калат. Жүргөндөргө кыйын болот. Ушул вариантта калган жакшыбы, мына Советский центр же? Ооба, ушул вариантта калып, светофор болгон жакшы да. Нокчудан. Салам. Круговой болгон жакшыбы же светофорбу? Бул жерде круговой дагы болуш керек, и, наверное, еще светофор болуш керек. Элдер өтүшүнчү. Эмнеси круговой болсо эмнеси опасно? Круговой болсо, в смысле, балдар өтө албайт да. Авария аз болот. Эмне болот? Скорость азаят. Бирок жөө жүргөндөргө кыйын болот. Должен быть пешеход. Или пешеход болуш керек болсочу. Пешеход мына коюп өтөт. Просто мына круговойлорду көрүп атам да, машина туктабайт экен да, тынбай. Балдардын өтүшүнө кыйын болуп Анан калат. мындай кылыш керек. Вот светофор коюп коюш керек. Право. Анан пешеход койсо жакшы. Кандай деп ойлойсуз? Светофорбу же круговойбу? Светофор жакшы да. Круговой кылып койсо айлана турат. И светофор да болуш керек. Эми Жалалатта барбы? Бирок Жалалатта светофор жок да круговойда. Алыс. Аз өтөт. Жерде көп өтөт. Бу жерде көп да адам. Жерде аябай көп. Жерде обязательно, наверное, светофор и желательно еще круговой болсо ан жакшы болот деп туурабы? Или болбойбу анда кандай болот? Жок, бар экен андай проект да, Германияда бар экен, ооба. Аларда ошо главный входу кирип бараткан жер узкий экен дагы, бирден машина кирет экен. Чыгып баратканды жагы кенен экен да. Россияда ушундай. Ошондой. Ошондо бирок светофор баары башында болуш керек болуп калат да. Бирок светофордон өтүп круговойго киргендер кийинки светофорду күтүп калышат да. Ошол жагы бар. Берем пешеход кантип өтүшкөнчө балдар туурабы? Эгерде круговой боло турган болсо, пешеход ояктан болуп калат экен да. Алысыраак, Алыс, андайга эл көнбөйт да. Канча жерден школьниктер немелер туурабы, проблема болуппайбы? Канча авария болуппайбы? Ооба. Балдар неме болуппайбы? Кал, мына жерге круговой болгон жакшыбы же светофор болгон жакшыбы? Проектсинде круговой деп атат. Оюңузча кандай? Жөө жүргөнчүлөрдү, машиналарды эске алганда. Немода турган болсо, ошо круговой болуп калган деле жакшы. Жөө жүргөндөр кантип өтөт анда? Жөө жүргөндөргө пешеходный переход бар. Светофор коюлуш керек, коюлбаш керек. Өзү болду, мунун светофор бар эле. Илгери бар эле. Бар эле. Анан негедир алып койгон. Силер эмне деп ойлойсуңар? Эмне жерге светофорбу же круговойбу? Движение көбөйүп калды, круговой болгон жакшы го. Жөө жүргөндөр кантип өтөт? Жөө жүргөндөрдү эми дагы ойлойт. Аны үчүн ошо немедеги неме коюш керек. Мисалы үчүн азыр чоң шаарларда анагындай светофор отдельный пешеходный немеге светофор коюп койгон. Мектептердин алдында. Бул жергечи? Бул жерге. Бул жерге эми өтө эле чоңдук кылат бул. Адам баласы каалаган жерден өтөт да. Светофор болгондо эми өтөт, жок болсо эми өтөт. Ошон үчүн эми билбейм, мамлекет өзүнүн проектине кандай туура келет. Жок, проект боюнча круговой экен да. Биз азыр эме светофор коелу деп атабыз. Круговой жок кылыпчы. Светофор болгон амы. Жакшы болот. Просто мектептер бар да, жолдун наркы берки бетине өткөнгө кыйын болуп атат да. Пешеходду ойлош керек да. Ошо пешеходду ойлош керек болот. Круговой болсо пешеходду өтө албай кыйналат. Светофор койсо пешеходду өтөт. Ошону айтып атабыз да. Светофор болгон жакшы билесеңине. Ошо сен айткандай эле пешеходный переходко, неме пешеходдорго более-менее неме болот да. Круговой болуп калганда жок болот анда. Каалаган жерине өтө турган болуп калат. Ошондой болуп калат, ооба. Каалаган жерине өтө турган болот. Ошондо мисалы үчүн топтолуп калган болсо 3-4 үйүп калды, өтүп неме болгон. Машина айдаганга круговой жакшы экен. Жөө жүргөнгө светофор жакшы экен да. Пешеходду эми ойлош керек да, адам көп да жерде. Ооба. Мейли болуптур. Сентирден неме бар. Салам алейкум, кандайсыз? Могул жерге светофор болгон жакшыбы, круговой болгон жакшыбы? Onu krugovой kılsa hem yaxşı bolot ele. Не себептен? Bunaqa ketaveradi-da.
А сиз жок антип өтөсүң ар жака. Мен кеткенім, добавочный неме қояды да. Светофор ба? Неме, Знак ба? знак, өзі немесі бар, светофордың добавочный немесі бар. Налевом постоянно, көп янынан қатысу. Жөө жүргөндөр кандай болот анда? Жөө жүрген пешеход оң арасын қояды да. Алыстан, а? Сиз ошол жактан өтөсүзбү? Азыр жемнерден өтөсүзбү? Азыр мен өтөм да. Ошода, абда кандай болуш керек анда? Пешеходдың оң арасын қояды, болса ояқтан қояды керек. Сиз ошондо коюп койсо ошол жактан өтөсүзбү? Өтөм да, илан жок. Нол центрге круговой болуш керекпи же светофор болуш керекпи? Кандай сизге оңой? Светофор? Не себептен? Балдар өткөн удобный. Силер кандайсыңар? Нол жерге светофор болгон жакшыбы, круговой болгон жакшыбы? Конечно, светофор койгон жакшы балдар бар да, жаш балдар балам. Телевизорге чыгарасам, балам. Интервью же бул. Элдин ою. Просто хорошо было бы, если светофор бяка койсын. Юртанын алдына машинаны камера коюп, вот тогда проход поставить, железкадан койсын, ошо юртаем, глобусам койсын, чтобы детям можно было где пройти. Все? А если круговой будет? А круговой как? Ну, детям неплохо, не ладно будет, да, или как? Нет, пройти трудно будет. Вот именно, видишь, бизге балдар керек. Круговой болгон менен шопурлары круговой да, бизге эмес да. Шопурларга да? Конечно. Mayli. Вот, пусть светофор будет напротив школы. Там будет, да. Ага, здесь пусть будет. И проход пойдет, юртанын алдына, пусть проход поставит железкайна. Тоба кылдым мен ата, я никто. Но все равно койса жакшы болот да балдарга. Все, спасибо. Вы жители этого города? Я турам. А, хорошо. Так. Он мына кровчу, да? Неправильно же это. Балдар как менен бияк машина болса, бияк болса, кантип өтөт. Нет возможности детям. Ага, да. Никак. Уяка бириге келсе мага койсун. Пусть карап турат. Мына токтоп өт дебейт. Бирок машинанын алдында маленький проход для людей надо ставить. Машинаны коюп атат да. Болбойт да. А мына жакта тротуарды эмне дейсиз? Надо открыть? Машину надо убрать и все, не ставьте машину. Нет, вот здесь. Тротуар же был раньше. Это само собой, балам, Мурын мен келген жылдары тротуар свободный был. А сейчас люди лезут на дорогу. Үй менге азыраак болду деп. Не знаю. Вот керек. Канча генер болса свобода. И вон там закрыли, именно. Тротуар закрыли. Керек, убрать надо и все. Везде надо убрать тротуар как положено. Тұрса балдарам жүре берет тротуарда. Турасында балам. Мисал, bir жақта, нар жақта бар, а bir жақта жоқ уже. Мен даже сетігімден көрдім, таң қалдым. Вообще нету, люди по асфальту ходят в школу, дети. А мне тоже нехорошо. Вот, а сейчас ребенок идет, видите? Вот видишь? А бала ояқтан бияққа өтет, анан кейін келет. Қарап тұрады, қантып өтсем екен деп. Ошол жақтан светофор болса, ушундай келет да. Эгерде тротуар болса, ондай тротуар менен өтмөк да, келмек. Бүйде мындайдан навестарды жыйнап койсолор, тротуар өтөтө хватит. Напротив. Ичкери кала берсин. Навес убери детям, пусть проход будет. Ага. Ладно. Как зовут вас? Бро, мен эчким эмесмин. Почему? Народ же. Народ народом, народ общий народ. Ну, вы часть народа. Да. Mayli же. Вот. Мына жолдоштор. Бул Советскийдин центри. Мына машинаны көрүп атасыңар. 3 вариант ошо сунушталып атат. Нол жерден светофор коюлат. Ушул 4 жерге. Ошол оңго күйгөндө оңго кетишет, түзгө күйгөндө түзгө кетет. Ушул вариант. Ушул боюнча калат. 3-чү вариант нол жол жок болот да, ушул жерде плюсовый вариант болот. Светофор эме, пешеходный стоп линия, пешеход, светофор болот. Камера, видеоштраф, регистрация. 3-чү вариант круговой. Машина тынбай айланып калат дагы, круговой болсо светофор койбойбуз дейт. Анда мына жөө жүргүнчүлөр эки жакка өткөндө кыйын болуп калат. Анан нол надземный, анан подземный эме переход болсо, кар-картаңдардын мисалга 5 метрге көтөрүлүп түшкөнү өтө кыйынчылык туудурат да. Эми ал деле болот, альтернатива катары бул келечекте болот. Бирок учурда мына жөнөкөй жүргүнчүлөрдүн мисалга мына кар-картаңдардын өтө турганына сөзсүз бизге светофор керек да. Ошондой. Мына машиналар тынбай жүрүп турат. Азыр мисалга эки жакка өтүп турушун онтуп машиналар күтөт, рискке кабылат. Ушул жерде машиналар кагышат мисалга. Мына былтыр Асверт компаниясынын машинасы бул жерден бурулду. Тоодон келеткан машина бул жакка салып туруп экөө кагышып калды. Ушул жерде авария болду. Мына тик өтүп бараткан жерде. Жогорудон келгенде түз бул жакка салбай, зерги бул жакка салып ишет да.
По правилам мындай ортосуна келип анан бурулуш керек. Көбүнөн угум ушул тарапта жашагандар ушул жакка салып ишет экен. Машина жок депчи. Авария ошондон болот. Бул жактын светофордун санын мөөнөтүн узартып коюш керек. Мына көчөнүкүн бир аз кыскартып коюш керек. Мына телефон карамай өтүп барат. Мисалы азыр мектеп окуучулары мектеп убагында окуучулар шагырап калат бул жерде. Көп. Тротуарды как положено кылыш керек. Мына жолдон келатканда мына жол решеткаларды алып полностью бул жагына дагы тротуар жасаш керек. Бул жака дагы айландырып тротуар сөзсүз керек бизге. Эми шаардагыдай болуш керек. Коомдук жерлерге чыгып кеткен ишканаларды кыскартыш керек. Ичкерге киргизиш керек, жалып жок кылыш керек. Спорт министрлигинен кат келиптир. Өсөев Эркинбек Арсланбековичтен. Өткөндө кат жазгам 5-10 майда экен. Министрден баштап мэрге чейин жазылган. Ушул районго 21 светофор коюу боюнча өзгөчө советскийнен борбор маселе көргөзүп атат бизде. Ушул круговой болсун дегендер дагы бар. 3 вариант сунуштулат. Круговой, азыркы типте калуу, анан мындай жөнөкөй чечим. Круговойдо машина тынбай айланат, жөө жүрүүчүлөр анан бул жактарга алысыраак жакка барып өтүш керек болуп калат да. Юртанын глобустун же юртанын алдына келип бул жердегилер ошондой көйгөй жаратат да. Же ошол Германиядагы методду колдонсо болот да, светофор коюп анан круговой коюп койсо болот. Эми биздикилер круговой болсо светофор болбош керек деп айтып атышат. Эми жарандардын жашоосунда кандай жеңил болсо, кандай коопсуз болсо ошону жасаш керек да. Мындай эле кылса болот, мейли, бирок светофорду сөзсүз коюш керек болуп калат анда. Кире бериш жери узкий болсо, чыга бериш жери кенен болот да. Же ушул типте калыш керек. Ошондой. Биз мына жөнөкөй вариантты сунуштаганбыз азыр. Бирок ошондой вариант сунуштаган мезгилде дагы мына чекедеги кафелер, тротуарлар ачылыш керек, кафелер алыныш керек дагы. Мына глобустун астында дагы мына щиттер тегерегиндеги тротуар кадимкидей ачылыш керек. Шаар өзүнүн көркүнө келиш керек да. Жеке адамдардын кызыкчылыгы жалпы коомдун кызыкчылыгынан бийик турбаш керек. Ушул маселени канткенде чечиш керек, чечпесек болбойт. Ошондой туугандар. Мынакей. Ошондойнан келип, бул жакка да тротуар керек. Адамдар өтө турган жер. Бул жакта стоянка болуп кеткен. Балдар өтүшүнө да болупту. Эми бул жак көрүнүп турат баары. Жарты деп кеттиктер эле. Мындай жол. Мынакей. Тротуардан баарын мындай кафелер эле болгон да. Мына суу, мисалга могул жаш балдар өтөм десе, могу жолдон өтө кооптуу. Мисалга нар жактан мектептин алдынан тротуар койгон мезгилде дагы эме светофор жөө келе турган болсо, могул жол менен келгиче, анандай чоң КАМАЗдар келип калса өтө кооптуу болуп калат. Көрүнбөй калат да жаш балдар. Мыналарды алдырыш керек дагы, мына тандырлардын бардыгын. Бул эми мэриянын задачасы. Мэрия жакшы десе, ушулар кызылайт. Мынакей. Ондай келип туруп, мына үй болсо, ушул жерден мына тротуар бүткөндө, мына кылып алышкан. Азыр арка бетин мындай бак кылып алышкан дагы өздөрүнүн жерине киргизип алышкан. Мына ушул Союздан берки тротуар. Мына зданияда бир аз чыгып кетиптир. Мына ушул жерден баштап сол жагын тазалаш керек. Келип анан балдар ушул жерден мына КАМАЗдын жанынан баштап бурулушат да. Бурулуп анан ошондой жогору чыгышат. Оңго, анан түз кетишет. Мына аялдама. Мында жаңыртыш керек. Жолдун эки чекесине лампочкаларды коюп, карагайларды негип, шаардын көркүн чыгарыш керек.
Bunun bari өкмөткө айтылат. Өткөндө да мэр менен сүйлөштүк. Зам мэр менен да кеңири отуруп сүйлөштүк. Тазалайбыз дегендей кылды го. Эми саясий эркин көрөбүз. Эми аркы бетке өтүшүбүз керек. Так, мына глобус. Мына тротуардын ордо стоянка болуп калган азыр. Мына өкмөттүн бирден бир чече турган маселеси ушул жерден тротуар кылыш керек. Илгери бул жерде Манас универмагы болгон. Ар жердеги тротуар жабылып калган. Ушул жерден адам өтө турган тротуар жасаш керек, сөзсүз. Мына 4 көчөгө тротуар керек. Адам өтө турган жер. Так. Да, грыз. Ушул жерден өтүшөт деп. Так, бак. Навайхан алып кеткен. Азыр арт жагын көрөбүз. Тосуп койгон. Аркы беттеги тротуар жок болуп кеткен мына. Магазиндер менен тосулуп. Мына ушул жерден элдер өтчү. Азыр мына тосулуп калды. Экен бул жер. Жөн эле. Муну бетон менен тосуп койгон турбайбы? Жүзүм бак болуп калыптыр. Мына ушул жерде ачыш керек. Бул тосуп койгонго өкмөт иштебейт деген сөз да. Бул айыл өкмөт иштебейт, акимчилик, мэрия иштебейт деген сөз да. Мэрияга эми жаңы келди. Ошону пландарга киргизсе, ушулар тазалаш керек. Демек, буга чейин айыл өкмөт, акимчилик көздү жумуп келген да. Эми шаарга айландык көрөбүз го, биягын. Мына жолду көрдүңөрбү? Ошондой өзгөчө жамгыр жаагандай билинет бул жолдор. Мына ошол жерге светофор коюш керек, же бул жерге коюш керек да. Же светофор керек, ал жерге, анан бул жерге. Бул жерге келип бир токтойт, бир поток. Экинчи поток келип токтойт дагы, анан бурулуп кетет. Жанагы Бишкекте, Ош базарда Фучика бар го. Ошондой. Азыр бурулуп келишет. Регулировка ошондой. Ямаларга карагыла. Мына ошол жерден келип, мындай нол бетонный заборлор алынат дагы. Кадимки наркы бетке өтө турган пешеход болуш керек. Адам өтө турган жер. 14 май 2022. Ошол жол кечки саат 7:30. Мына жолдор Ош Бишкек жолунун негизги жолдору. Эми бул жол буйрусун болот. Мына тротуарлар эленип калган жерлерде. Эми бул буйруса калыбына келет. Өз убакыт керек. Бала үйлөбөсө эми чакырды. Мына видеокамера МВДныкы деп айтышты. Штрафной видеокамера керек сөз.